Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Bunu biz uqtuq түндө бул сүрөттү оппозицияга жазында эле бирөө саткан экен. Эки оппозициядан эки адам сатып алган экен бул сүрөттү. Анан булар жазында эле даярданган. Кээ бир эжекелерибиз оппозицияда жүргөн эжекелер чыгып алып, бийликтеги отурган адамдардын туугандары Турцияда алтындын чорный рыногунда алтын сатып жүрөт, анда мындай деген ушактарды акырын кое берди. Президент Жапаров агасынын талкуу жараткан сүрөтү тууралуу түшүндүрмө берди. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине 8 сентябрда курган маегинде коомчулукта талкуу жараткан сүрөт тууралуу суроого жооп берди. Ал сүрөттө алтын куймаларды кармап түшкөн адам анын агасы Сабыр Жапаров экенин ырастады. Сүрөт былтыр 2021-жылы Туркияда тартылганын айтты. Былтыр эл аралык алтын сатууну уюштурган Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы Кыргызстандын алтынын дүйнөлүк биржада сатуусуна чек коюп койгон. Ошол мезгилде түрк туугандар мага жана мамлекеттик чиновниктердин кабылдамасына кире алышпай агама чыгышкан экен. Бизде бюрократия жоюла элек да. Биз сатып алалы, бизге келип алтын эриткен цехибизди көрүп кеткиле. Биздин алтын сатып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп кайрылышыптыр. Ошол жерге барып алтын кармап сүрөткө түшкөн экен. Эми муну трагедия кылыштын кереги жок го дейм. Ансыз деле аларга же башка жеке булактарга 1 грамда алтын сатылган эмес. Түрк туугандардан башка 10 чакты мамлекеттерден жогорудагыдай сунуштар түшкөн, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчы алтын 1 жылдан бери сатылбай чогулуп турганын, аны Кыргыз алтын аркылуу Улуттук банк гана сатып алып турганын белгилеген. Ошондой эле чет өлкөдөн келген коноктор же инвесторлор президенттин жакындарына чыга беришерин, мындай иштер буга чейин да болуп келгенин кошумчалаган. Мага жана менин бир туугандарыма 1 грамм алтындын кереги жок. Алтынсыз эле жашап келгенбиз, алтынсыз деле жашай беребиз. Тескерисинче бир туугандарым мамлекетке кандай жардам берсек экен деп ойлонушат. Менин иштеримде кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, бир туугандарым мурдагы президенттердин катасын кайталабаса экен. Президенттик мөөнөтү бүткөндө элдин жүзүн ачык карап жүрсөк экен дешип сарсана боло башташат. Былтыр ошол мезгилде ЛБМ биздин алтын сатуубузду чектеп койгондо баары сарсана болгону эсимде. Ошол мезгилде балким жардам тийип калабы деп Туркияга барган экен. Мамлекет тараптан кимдир бирөө суранган эмес, Кумтөрдүн алтынын сатыш үчүн эмес, жалпы эле Кыргызстандан өндүрүлгөн жеке жактардын алтынын канчадан сатып алып жаткандарын билиш үчүн барган экен. Бирок абдан эле төмөн болгондуктан 1 грамм алтын сатылган эмес деп жооп берген президент. Bunu biz uqtuq түндө бул сүрөттү оппозицияга жазында эле бирөө саткан экен. Эки оппозициядан эки адам сатып алган экен бул сүрөттү. Анан булар жазында эле даярданган. Кээ бир эжекелерибиз оппозицияда жүргөн эжекелер чыгып алып, бийликтеги отурган адамдардын туугандары Турцияда алтындын чорный рыногунда алтын сатып жүрөт, анда мындай деген ушактарды акырын кое берип, анан аягында алтын кайда деп чыгып, андан кийин мынакей бомба алтын көрсө бунун бир тууган ага сатып атыптыр деп чыгарган. Бул мындайча айтканда бомбасы экен. Бомбаңар бомбага окшобой калды, урматтуулар. Ал жөн эле тиякта сүрөт эмне экени далилденди. Анан силерге сатып кеткен адам силерди жөн эле алдап кетти. Анан эмне үчүн алтынды мындай секрет кылдыңар, эмне үчүн ачык айтпадыңар? Мындай биз издеп таап келдик, Швейцарияда экен го дегендерге. Туугандар, эгерде мына ошол кыйкырып жүргөндөрдүн арасында эле бир байке бар, мен жакшы тааныйм. Ал байке биринчи аял менен ажырашканда, соттошуп, сот учурунда жүргөндө мүлктөрүн, дачасын, квартирасын, машинасын акырын секрет кылып туугандарына, инилерине, башкаларга оформление кылып акырын секрет кылып жүргөн. Ошол сыяктуу эле биз дагы Сентера менен пока толук бүттү деген менен да көп чечилек нерселер бар. Ошол максатында бул купуялык сакталып, анча мынча нерселер секреттүү кармалды. Ошол бул секреттүү кармалганын негизги причинасы себеби ошол эле туугандар. Андан кийинки дагы кыскача айтып коеюн, ол оппозициябыз же болбосо ушундай биз ар бир нерсени көрүп турабыз, билип турабыз деген жер тыңшар мамуттарга. Урматтуулар, Кыргызда бир жакшы сөз бар. Бир ит дейт, көрүп үрсө дейт, артынан 1000 ит көрбөй үрөт дейт. Бул Кыргыздын эле карапайым элдин сөзү. Бир адам акырын бул сүрөттү ыргытып койду интернетке. Калгандары эмне сүрөт, кандай сүрөт, өздөрүнүн философиясында батышынча өздөрү ойлоп таап теманы татыратып интернетке жазып башташты. Уят болот туугандар. Кичине тактап койсоңор болмок.
biraz кызыгып койсоңор болот. Эптеп эле бир причина болсо эле сөгүп сагып бакырып кыйкырып урушканга повод болсо эле кыйкырып мындай немеге шашпагыла. Ар бир нерсеге кичине болсо чыдап койсоңор анын ар бир нерсенин мындайча айтканда жообу болот. Депутат Балбак Төлөбаев агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары болуп шайланды. 7 сентябрдагы парламент жыйынында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экологиялык жана регионалдык бөлүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарын шайлоо маселеси каралып, кызмат ордуна депутат Балбак Төлөбаевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Добуш берүүнүн негизинде депутат Балбак Төлөбаев Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары болуп шайланды. Кылымдан кылымга өтүп, тамшанткан элдик самоор чайы. Биз дайым маанилүү иштерди чай үстүндө чечип келгенбиз. Доор алмашат, а чай баягыдай даамдуу жана пайдалуу. Бабалардан калган даам биз менен дайым бирге. Ата бабадан калган тамшанткан жыпар жыттуу даам. Элдик самоор чайы. Самоор чай. Чечилбес маселе болбос. Абылгазиев өзүнө козголгон кылмыш иши токтотулганын билдирди. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнө карата козголгон кылмыш иши токтотулганын 8 сентябрда журналисттерге билдирди. 8 сентябрда ал Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын жыйынына маалымат берүү үчүн чакырылган учурда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Экс-премьер-министр иш былтыр август айында кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу токтотулганын тактады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул боюнча маалымат жок экенин кабарлады. Башкы прокуратура да ырастай элек. Абылгазиев Бишкектин 1-май райондук сотунун 20 августтагы чечими менен чет жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде үйүнө бошотулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы ал мамлекетке 50 миллион сом төлөп бергенин билдирген. Аны УКМК былтыр 26 январда коррупция жана мыйзамсыз баюу беренелеринин негизинде кармап, ал өкмөт башчы болуп турганда мыйзам бузуп, Кумтөр-Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго кол койгонун, натыйжада гендин жалпы аймагы 2 эсе көбөйгөнүн маалымдаган. Атайын кызмат белгилегендей, бул токтом кабыл алынып жаткан кезде аталган гендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Мындан тышкары атайын кызмат Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активтерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштырыш үчүн Бишкекте чүйдө жана Ысык көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган жана тандалма көп кабаттуу үйлөрдү куруу тармагына каржы салган. Кылмыш жообуна тартылбаш үчүн бул активтерди башка адамдарга жаздырып койгон деген маалымат тараткан. Орустар менен мамилесин чындаган Бабановдун саясатка кайтып келиши болжолдонууда. УКМК камагында 2 айдай жатып 100 миллион сом кусуп чыккан Өмүрбек Бабанов дүркүрөгөн бизнеси менен алек. Иши жакшы эле жүрүшүп жатат, акча айландыруунун атасын таанытат эмеспи? Ал учурда саясатка да анализ жасап, өзгөрүүлөрдү күтүп жаткандай. Ошого катар Россиядагы лөк достору, таасирдүү тааныштары менен мамилесин бекемдеп, кезектеги лидер катары чыгууга камылгасын баштадыбы? Негизинен саясий күчтөр менен да тымызын алектенип, демдүү жүргөнүн эшик. Сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн касиети бар эмеспи? Бекеринен Бабановдун саясатка кайра кайтып келишин жакын санаалаштары болжоп жатышпаса керек деп жазган Арыба KG сайты. Жалал Абадта төшөккө оролгон абалда эркек кишинин жансыз денеси табылды. Жалал Абад шаарындагы кароосуз турган унаа жуучу жайдын артынан жансыз дене табылды. Бул тууралуу Жалал Абад милициясынан билдиришти. 5 сентябрь күнү саат 18:40 чамасында Гогарт кичи шаарчасында иштебей, кароосуз турган унаа жуучу жайдын артында белгисиз адам төшөктө оролгон абалда жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымат милицияга келип түшкөн.
Аталган маалымат боюнча Жалал Абад милициясынын жетекчилиги жана тергөө ыкчам тобу прокуратура кызматкерлери менен биргеликте окуя болгон жерге барышкан. Жансыз денени сырттан кароо учурунда кандайдыр бир көрүнүктүү дене жаракаттары байкалган эмес. Аты жөнү такталбаган эркек адамдын жансыз денеси өлүкканага жеткирилип, дене жаракаттарын жана өлүмүнүн себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул окуя Жалал Абад милициясынын маалыматтардын электрондук журналына табылган өлүк болуп катталып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.